19 ноябрь бүткүл дүйнөлүк аялдардын ишкердик күнүнө карата Жогорку Кеңеште кыргыз ишкер аялдарынын бириктирген жыйын өттү. Анда эл өкүлдөрү ишкерлик менен алектенип, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп, салык төлөп, жумуш орундарын түзгөн айымдар менен жолугуп, дагы түрдүү долбоорлорду ишке ашырууга багыт беришти. Депутаттар жакында эле Азербайжанда ушул күндөр өтүп жаткан COP29 дүйнөлүк жыйынынан келгенин, ал жакта жашыл экономика, экологиялык таза азыктар жана социалдык турмушту жакшыртуу боюнча ири тармактар боюнча маалымат берип, ушундай долбоорлорду ишке ашырууга чакырды. Учурда ишкердик чөйрөдө миңдеген аялдар эмгектенип, облустарда да жумуш орундарын түзүп, жергиликтүү тургундарды жумуш орундары менен камсыздап, үй-бүлө кирешесин арттырууга шарт түзүп келет. Алардын көбү тигүүчүлүк, тамак аш, айыл чарба жана билим берүү боюнча ишканалар. Катталган ишкерлердин 40% аял ишкерлер түзөт. Бул да болсо абдан жакшы көрсөткүч. Ошо биздин мамлекетибиз тарабынан дагы ошо аял ишкерлерди колдоо максатында жакшы программалар иштеп чыгылган. Экономикага, ошондой эле социалдык экономиканын өнүгүшүнө, мамлекеттин түптөлүшүнө, билим берүү тармагында, ошондой эле бизнес чөйрөсүндө салымы абдан чоң.